Биз менен түз эфир. Бул чыныгы сапат. Сиздин концерт, спорттук иш-чара, бизнес жолугушуу. Түз эфирде дүйнөнүн каалаган бурчуна жетет. Жогорку сапаттагы видео, таза үн жана токтоосуз байланыш. Бул бизден. Сиздин идеяңыз биз менен чексиз мүмкүнчүлүктөргө айланат. Онлайн трансляция биз менен ишенимдүү жана жогорку сапатта. Биздин кыргыз элге эмне жетпей атат? Жетпесе айдын аянда кайра карап, карызга батып отуруп калышат. Эмне үчүн биз байыбай атабыз? Ал адамга ал эч кандай жардам бербейт. Акчаны карынтып койсоң анан кетип калат. Чоң суммада акча каражаты колуна тийип калды. Акчага алкымды кантип ачыш керек деген. Акча эмне үчүн энергия? Мындан дагы көп акча табайын деген ойлор жок дейт да. Ар дайым эле экономдош керек, акча деген жөн келбейт. Мен миллионермин дегенде. Ошо иштеймиш дебейби. Аракет кылып көрдүм, болбойт экен деген программасы бар. Финансылык пирамидалар, сетевая компания деген Барып коет ал жерге, бирок жасабайт. антип алданбаш керек анан ушака. Дароо эле башыбызга түшүп калса $1 миллион бир жактан. Сиз өзүңүздү мисалы финансылык эркиндикке чыккан адам катары эсептейсизби? Акча таап атат адамдар, бирок аны эмне кылышты билбейм. Депутат болуп жүргөн кезимде деле мага көп адамдар кайрылчу. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калтырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы пайдалуу көрсөтүү десем болот. Анткени карапайым калкка бул тема аябай керек экен. Бизде финансылык сабаттуулугубуз аябай эле аксайт экен. Ушул темаларда сүйлөшөлү деп атабыз. Жеке ишкер, жогорку кеңештин мурунку депутаты жана финансылык эксперт Гүлнур Низажумабек, саламатсызбы? Саламатсызбы? Акча темасы аябай жагат десең. Анан биз деген көп байкап атам, акчаны такыр туура колдонгонду билбейт экенбиз. Мисалы үчүн кайсы бир айлык алабыз дагы, ошол айлык менен айдын аягына жетпей карызга толтура түшүп калган учурлар болот. Же болбосо акчаны шамшаркыт колдонгон учурлар болот. Биз эмне өзүңүз мындай финансылык эксперт катары адамдар менен иштешип, карап отуруп, биздин кыргыз элге эмне жетпей атат, эмне үчүн биз байыбай атабыз, же байыбызбы? Эми Кыргызстанда албетте аракетчил бай адамдар да бар. Ошол эле учурда финансылык муктаждыкта жашаган көп үй бүлөлөр, көп адамдар бар. Мага ошо финансылык эркиндикке кантип чыксам болот деген адамдар көп кайрылышат. Байкасам эми Кыргызстанда биз кандай десем, аракетчил, жаңы нерселерге абдан ачык болобуз. Ошол кыргыздын бир жакшы күчтүү мүнөзү да. Анан дүйнө жүзүндө бир жаңы трендтер болуп жатабы, жаңы бизнес идеялар болуп жатабы. Ошону баягы Кыргызстанда аракетчил адамдар алып келип, ишке ашырып, тез эле үйрөнүп кылып кетет экенбиз. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк бөлүгүбүз баягы карап, ушул иш болуп кетеби, болбой кетеби деп сарсанаа тартып, анализ кылып, баягы аракет кылбай, байкоочу болуп отура берет экенбиз да. Анан албетте ал адамдардын финансылык жагы баягы өспөгөн боюнча калып кетет. Ошол эле сиз айткандай айлыктан айлык күтүп, баягы иштейт, ошол каражаты бир айга жетсе жетет, жетпесе айдын аянда кайра карап, карызга батып отуруп калышат да. Ошондой адамдар көп. Анан ушул суроодо кантип финансылык эркиндикке чыгам дегенде анан биз карап туруп чогуу анализдейбиз. Мага келген адамдарга мен өзүмдүн басып өткөн жолумду, өзүмдүн баягы жетишкендиктеримди айтып мактанып отура бербейм. Ал адамга ал эч кандай жардам бербейт. Ушул адамдын эмне өзүнүн басып өткөн жолунда кандай тажрыйбасы бар, колунан эмне иш келет,
буга чейин кайсы тармакта кыймылдап эмне акча таап жүргөн, ошол нерселерге таянып анан жаңы бир бизнес стратегияларды бир найымда иштесе айлык алып кошумча кандай бизнес кылса болот, кандай жаңы кесипти үйрөнсө болот, ошону алып кете алабы, ошого адамдын жөндөмү барбы, интеллекти жетеби, баягы ошону өздөштүрүп өнүктүрүп кете алабы деп бир стратегияны кылып, пландарды кылып, анан ошонун негизинде иш алып барабыз. Акчанын өзүнүн энергиясы бар дейт. Анан акчаны тарынтып койсоң анан кетип калат. Анан акчаны деген мындай бырыштып мындай салыш керек. Анан кошелектин өңү каччы болуш керек деген темалар бар го. Ушуларга кандай карайсыз? Негизи акча бул энергия деген туура эле. Акча бул эмне үчүн энергия? Баягы болот го. Адам карыз болсо да, карыз адам бир стресске түшүп, настроениясы жок болуп, маанайы жок болуп, энергиясы жок болуп келет да. Сурай келсең эмне болуп атат ошол учурда? Көрсө акчасы жок, карызы бар, баягы ойлонуп эмне кылаарын билбейт да. Ал эми ошол эле адамга кандайдыр бир айлык келип калды, же болбосо бир ишти кылып, чоң суммада акча каражаты колуна тийип калды. Адамдын дароо жанагы гормондору ойгонуп, өзүн бактылуу сезип, энергиясы ашып ташып кетет да. Анткени бул дем берет адамга. Ошондой эле жана көпчүлүктөр айткандар айтып атышпайбы, бир коопсуздук ушундай сезимди тартып алат депчи. Акча чынында эле биздин жашообузду жакшырткан бир инструмент болуп атпайбы? Анан өзүн ошентип тиги энергиясы ашып ташкандай сезет. Бул жагы да бар. Анан экинчи башка жагы, акча эмне үчүн энергия? Акча энергиялуу адамдарга келет экен. Эмне үчүн? Анткени энергиясы көп адамдар көп аракет кылат. Мына бизнестин 5-10 түрүн жасап көрөт. Кайсынысы туура келсе, ошону кылып кетет. Ал эми энергиясы жок адам дайым эле жаткысы келсе, дайым эле жалкоо болсо, дайым эле башкаларды байкап отурган адам ал бизнестин 10 түрүн эмес 1 түрүн да баштабайт да. Ошого энергиясы жетпейт. Анан негизги ошо акчанын мыйзамдарынын бири, энергиясы жогору адамга көп акча келет. Акча равно энергия деп азыр ушундай да. Анан чынында эле деми күчтүү, энергиясы бар, шуулдап бир кыска мөөнөттө 10-20 задачаны ишке ашырган адам башка караганда алдыга озуп кетет да. Ошондой да. Мындай тескерисинче сурайын дегем да, мындай акчага алкымды кантип ачыш керек дегенчи. Менде бир мотиватор, коуч ушундай адам минтип айтканда, ар бир адамдын өзүнүн термостаты болот. Бир жерге жеткенде адам мага болду жетет деген бир нерсеси бар. Кээ бирөөнүн термостаты 15.000 сом, кээ бирөөнүкү 20.000 сом. Ошо айлыгы боюнча эле калып, мындай биягы андан ары өнүгүп же мындан дагы көп акча табайын деген ойлор жок дейт да. Мен байкап көрсөм, менде дагы бир кайсы бир деңгээлде термостатым иштеп калат экен дагы, анан долбоорлор түшсө, мону жарнамалап берип койсо, мындай курсагым ток, ныксырап деп жүрө берет экенмин да. Анан кээде мындай алкымды ачып коюш керек болуп атат. Ошо эң сонун суроону айтып атасыз. Чынында эле ар бир адамдын финансылык бир баскычтары бар экен да. 50.000 сом тапкан адам бул 1 миллион сом айына тапкан адамдан айырмаланат. Ошо көз карашынан, энергиясынан, кылган бир убакыттын ичинде канча эффективдүү кыймыл аракеттерди кылат, ошонусу менен айырмаланат. Ал гана эмес, көрсө эмне үчүн жана аппетит ачылбайт деп атпайсызбы? Бул бала чактан баягы калыптанып калат экен да. Мисалы үчүн тартыштыкта жашаган балдар болсо, ар дайым эле экономдош керек, акча деген жөн келбейт, акча деген тартыш, акча деген жок дей берсе, анан деп баягы жупуну жашоодо жашап, башка бай жашаганын көргөн эмеспиз да. Анан ушул нерсе эле бизге нормалдуу деп калыптанып калат экен да. Анан андай адамдар чынында эле аралашып көрүш керек. Барып туруп эле дароо бай болуп кетпесе дагы, ошол бизнес кылып жүргөн, ага караганда алдыга өсүп кеткен адамдардын жашоосуна барып, байкап, баарлашып көрүп, аралашып көргөндө анан көрөт экен да, бул деле мен сыяктуу адам турбайбы? Бул ушундай ийгиликтерге жетип жатса, менин деле колумдан келет да деген сыяктуу эмени көзү менен көрүш керек. Ал адам өзү көзү менен көргөндө анан аракет кылып баштайт. Бул жерде ишенимдин дагы чоң
орду бар да. Анткени ушу жаш кичинекей кезибизде балдарыбызды такыр эле баардык жактан эле токтотуп эле бул сага болбойт, колуңдан келбейт, сен сага ушундай эле кичинекей нерсе болот деп чектей берсек, бала ошентип чоңоюп калат экен. Өзүнө болгон ишеними абдан төмөн. Анан ошол сиз айткандай айына 10 таба, 15 миң сом таба мага ушул эле болот деген баягы чыга албайт да ошол чектенчи. Аны менен иш алып барып баягы чыгарса болот. Сен сыяктуу эле мына бул дагы бар. Бирок аны ошол дан өзүнүн мээсине түшүш керек. Аны сырттан бирөө эле таңуулап эле ушинтип кетесиң, бай болуп кетесиң, сен чоң нерсеге татыктуусуң дей берсе эле ал деген ойгонуп кетпейт экен да, баягы өзүнүн ичинде аздан баягы топтоло берип анан бир күнү дан деле дароо өсүп кетпейт да. Жазында эксек баягы күздө барып жыйнап атпайсызбы? Ошол сыяктуу адамдын оюна ой түшсө, ошо мен деле чоң акча таба алам, мен деле татыктуу жашай алам десе, анан барып ошо өзү кыймылдап баштайт экен. Биз кыймыл аракет кылганда гана жыйынтыкка жетебиз. Көпчүлүк учурда кыялданып, анализдеп, анан сонун жана курстан барып окуп, маалыматты башыбызга киргизип кеттик, бирок аракет кылган жокпуз, жыйынтык жок. Ошол нерсе менен өзүбүздү алдай беребиз да. Мен окудум, мен абдан кымбат курс алып окудум, мен аракет кылып көрдүм да деген баягы кичинекей баланын позициясынан чыга албаган адамдар болот да. Баягы аракет кылып көрдүм, болбойт экен деген программасы бар да. Ошон үчүн барып коет ал жерге, бирок жасабайт. Жана ошол бала программасы сен аракет кылдың, болбойт, мына көрдүңбү дегенди баягы жаап коюш керек да, ошондой деп, ошо менен макул болуп жашай бер. Установка деп коет го, негизге кандай кирип калса ошондой боло берет экен да, Ооба. Жана биз айтабызбы, отуруп алып кечинде жатарда, эртең менен эрте турганда мен миллионермин дейт. Ошо иштейби, иштебейби? Иштейт, абдан сонун иштейт. Аффирмациялар иштейби? Аффирмация, манифестация дейбизби? Ошол бул баягы идеяны салып атабыз да. Ал адам ошол идеяны мээсине салып атат. Биз дагы компьютерге задание беребиз го. Бул тапшырмаларды чечиш керек деп. Компьютер ошо ичинде алгоритмдер иштеп чыгып, анан чечимин, жыйынтыгын берет. Ал адам өзүн айтып атат, демек эме программаны салып атат да, дүйнө жүзүндө акча кенен мен ошол $1 миллион болобу, сиз айткандай миллионер болом, алам деген программаны салып атат. Мээси уже алгоритмдери баягы издеп атат да. Чынында эле бул адам алам деп атат, хорошо, анда кантип ошону ошол жыйынтыкка алып келсек болот? Кел муну кылалы. Бул муну билет да. Эртең тиги адам менен жолукканда чогуу баягы бир идея жаралат да, анан дагы кыймылдап кетет, тияка барат, анан өзү ошол айтып атып эле айткан нерсесин жашоосуна алып келет. Мен кедеймин, мен ооруйм, анан менин колуман эч нерсе келбейт деп эле күнүгө айта берсечи? Окей, ошондой болот да жашоосунда. Биздин Кыргызстанда эң көп кооператив жана финансылык пирамидалар, сетевая компания дегендер аябай көп экен да. Өнүккөн өлкөлөргө барсаң мындай нерсе жок. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда финансылык жана каржылык сабаттуулугубуздун төмөн болушунан уламбы же ар бир кыргыз бай болуунун оңой жолун издеп атабы? Кандай болуп атат ушулча? Ушул нерсе бул ал пирамиданы түзгөн, кооперативди, финансылык ошол уюмду түзгөн адамдар абдан жакшы билишет. Ал жерде эч ким келген адамдар акча таппайт. Ошол уюштуруучулар гана акча табат. Алар ошол адамдын аң сезиминдеги, психологиясында баягы бир кемчилигибиз бар да. Баягы кыял кеч болобуз да, дароо эле башыбызга түшүп калса $1 миллион бир жактан, оңой олтоң эч нерсе кылбай эле ошол кыялыбыз ишке ашып кетсе деп эле баягы ичинен кыялдана беришет да баары. Ар бир адам айтпаганы менен жеңил желпи, убакыт коротпой, эмгек коротпой, маңдай тер төкпөй эле дароо эле жыйынтыкты барып алып калгысы келет. Ошол уюштуруучулар ошол адамдын бир ушундай аксаган психологиясында бир ой бар экенин сопсонун билишет. Анан ошого багыттап туруп анан үндөшөт да баягы. Келгиле, тез эле кыска мөөнөттө чоң акча аласыңар, тез эле кыска мөөнөттө үйлүү болосуңар. Ошол үйлүү акчалуу болуп жатып силер эч нерсе кылбайсыңар десе, баягы ичиндеги кыялданып жүргөн нерсеси кыялы бир заматта ишке ашып кетчүдөй болуп, жүгүрүп барып акыркы акчасын алган эместе банктан кредит карыз алып барып, ошол нерселерге салат ишенет да, ишенгиси келет бир баягы жалкоо бөлүгүчү. Чынында анализ кылып көрсө, эч кандай пирамидадан эч ким акча алып көргөн эмес эч качан. Финикону деле билесиздер Кыргызстанда. Канча адамдар канча үй бүлө ыйлап
алды тиги түрмөгө да камалып кетишти, көптөр сыртка кетишти, көп үй бүлөлөр ошонун кесепетинен эки ажырым жолго түшүштү. Бул ошо финансылык сабаттуулук жок. Ошол эле учурда макул барып салайын, ал бул эмне компания экен, каяктан башталыптыр, ким чынында эле алып көрүптүр. Ооба, алар баягы адамдарды тартыш үчүн баштапкы этабында анча бир билбейм 2-3% адамга берип коюшу мүмкүн. А калган 97-98% адамдар ошол жака акчасын салган. Жөн гана күйүп кетишет да. А бул иштебейт андай оңой олтоң эч нерсе кылбай жазабай эле сен барып эле чоң каражатты алып калган. Жашоонун принциптери негизи эле дүйнөнүн ушундай бир өзүнүн принциптери, мыйзамдары бар да, ошол эле акчанын мыйзамы бар. Ал жөн эле келип калбайт. Акча каражаты баягы товар да алмашат. Адамга бир баалуулук беребиз, ошонун натыйжасында акча алып жатабыз да. А бул жерде пирамидага акчаны салып коюп, кимге эмне баалуулук берип атабыз? Кимге эмне жакшы иш берип атабыз? Же болбосо эмне кызмат көрсөтүп атабыз? Эмне товар берип атабыз? Эч нерсе берген жокпуз да. Акча кайдан келип түшөт? Бул жөн эле ушундай эме да. Жок дегенде мындай ошоко акча салаарда бир критикалык ой жүгүртүү кылып коюш керек экен да. Карапайым калктар эмне кантип алданбаш керек анан ошака? Эмне деп ойлонсун алар? Ойлонгондо эми мен ошол нерсени элге жеткиргим келет да. Финансылык сабаттуулукка көңүл буралы. Бул жөн эле сөз эмес, мен жөн эле бул теманы көтөрүп чыккан жерим жок. Финансылык сабаттуулуктун жоктугунан мен өзүм байкасам, Кудайга шүгүр азыркы деле абалым. Бирок мен мындан дагы жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жете алмакмын. Болгону жаш кезимде 2000-жылдары баягы биз замандашпыз го. Университетте окуп жүргөн жылдары эле чоң акчаларды тапчу экенмин. Түшкө чейин университетте окуйм. Менин угарман, көрөрмандарга айта кетейин, 5 кызыл дипломум бар, 5 университетти бүткөм. Баарын ошол эле учурда университетте окуп жүрүп, түштөн кийин иштечүмүн. Ал көрсө ошол кездин эсеби менен жакшынакай эле акчаларды тапчу экенмин. Ошону айтсам баягы кээ бирөө эмнени эле айтып атат, калп айтып атат дей берет. А чынында эле 2000-2005-жылдар аралыгында мен өзүм студент болсом, колумда дипломум жок болсо, мени чоң кызматка ким алат? Анан ушинтип официантка болуп иштечүмүн, акча тапчумун, жакшынакай эле акчаларды тапчу экенмин. Эсептеп туура колдонсом, үйдө эле сатып алсам болот экен Бишкектен. Бирок менин жанымда эч ким болгон эмес. Акчаны туура пайдалан, бөлүштүр. Университеттин общежитиясында жашап жүрөсүң, Бишкектен үй сатып ал. Бишкекте үй мындай турат деп мага эч ким айткан эмес. Бишкекте жашаган бир эжеге кайрылдым. Эже, сиздин Бишкекте үйүңүз бар, ошо мен да үй алгым келет. Канча турат үй десем, мынтип жооп берди да. Ой, сен сатып ала албайсың. Үй абдан кымбат деди да. Абдан кымбат болгондо канча дедим. Өтө кымбат деди да. Өтө кымбат болгондо эми канча? Ой, ты не купишь, абдан кымбат деп койду. Анан мен дагы до конца ошону акырына чейин баягы тактап аптырмын. Өтө кымбатыңыз канча дептирмин да. Өтө кымбаты көрсө ошол кезде 3-5 миңдин маселеси экен. Ал киши болсо мага ушинтип койду, менин башым, мен эч качан ала албай турбайм Бишкектен үйдү. Өтө кымбат болсо, өзүм ушундай студент болсом, тиги окум, бул окум деп жүрсөм, деп эле анан ал тема мага жабылып калды. А ошол кезде мага окшогон, мисалы үчүн менин негизги ишим жана жеке ишкер бул кыймылсыз мүлк менен иш алып барам да. Көп адамдарга баягы ипотекага үй алганга ар кандай финансылык баягы стратегияларын куруп берип, алган эмес кандай юридикалык документтерин топтош керек, ошолорго сопровождение деп коет. Ошол жагынан да жардам берем. Андай адам болгон эмес. Ошол кезде мага айтса, ай кел, сен айына мынча табат экенсиң, долларга алмаштырсаң мынча болот экен, ошону мынча ай топтосоң алат экенсиң деп айткан жок да, болду ушу өтө кымбат, өтө көп деп койду. А мен да өтө кымбат, аны шаарда үй бар деп кайрылгам да. Жакшы бир кеңеш уганбы депчи. Уккан кеңешим ушундай болду. Анан ошон үчүн азыр айтам да, баягы биздин кылып аткан ишибиз эми мындай элдерге кандайдыр бир түрткү берсе. Бул баягы максат жөн эле мактанып же өзүңдүн атыңды чыгарыш эмес, бир өзүң алдыга жылып кеттиң. Жоктон барды кылдың, окудуң, үйрөндүң, ар тармакта тажрыйба топтодуң. А ошол мен сыяктуу эле баягы мен студент кезимде 20 жылкы мен абдан муктаж болчумун ушундай сөздөргө.
ушундай мага бирөө ай кел мен эсептеп берейин минтейин сен минтип аткан турбайсыңбы жашоону минтип тез эле кыйналбай өмүр бою ушинтпей бир 5 жыл 10 жылда бир жакшы нукка салып алсаң болот деп айткан бир да адам болгон эмес. Атам мен төрөлгөн жылы эле каза болуп калган. Апам болсо баягы 28 жашында тиги 5 баланы багып жесир калган. Эң күчтүү аял ошо бизди багып чоңойтту, билим берди. Анан ал баягы ал кезде каяктан бизди багып жүрсө тиги финансылык сабаттуулук эми Советтер Союзу кыйрап, эми ал доорунун өзүнчө чоң тарыхы бар. Ал адамдарга тиги сабаттуу финансылык тууралуу сөз кылмак тургай аны бүт мамлекет чеччү да. Кайсы жылы кайсы жерде окууну бүтөсүң, окууну бүткөндөн кийин тунеядец, дармоед болбостон сөзсүз түрдө бул жерде окуйсуң. Окуп андан кийин кайсы жерде барып иштейсиң, аны ошо система чеччү да. Адамдар изденчү эмес, ойлончу эмес. Бүт баарын даяр система чечип, багыттап, мына бүттүң 2 жыл бул жерде иштейсиң, 5 жыл буякта, андан кийин мына сага общежитие, анан жакшы иштесең мына сага даяр үй деп ошондой болчу да. Азыр андай заман эмес да. Биз өзүбүз баягы жоопкерчиликти толук колубузга алып, эгер окуш керек болсо окуп, үйрөнүш керек болсо үйрөнүп, жашообузду жакшыртып кетишибиз керек. Анан айтат го, аялдын акчадагы энергиясы такыр башка, эркектин акчадагы энергиясы такыр башка депчи. Ушул айырмасы канчалык деңгээлде бул чындык? Бул чындык эле. Аял адам башкача түрдө акча табат, эркек адам башкача түрдө акча табат. Анан бизде баягы учурда эми башка заманда негизи эми идеалдуу болсо аял киши үйдө баягы балдарды карап отуруш керек дегендейчи, бирок жашоо өйдө ылдый болот экен. Өзүңүз билгендей Кыргызстанда баягы ажырашуулар абдан пайызы чоң, 2 ажырым жолго түшөт экен. Ажырашып кеткенге чейин аял адам мисалы үчүн ар дайым күйөөсүнө эле таянып, күйөөсүнүн тапкан каражатына жашап келсе, ошентип жашоо өйдө ылдый болуп, баягы идишак кагышып дегенде 2 ажырым жолго түшкөндө аял киши эмне оокат кылат? Эч бир финансылык сабаттуулугу жок болсо, эч бир адистикке ээ болбосо, кыйналып калып жатышат да. Ошон үчүн бул маселеге баягы жаман нерсе болуп кетет деп эмес, негизи эле көңүл бура жүрүш керек. Колдон келсе баягы турмушка чыккандан кийин эле баягы кыз кишилерибиз деле окуйт да. Билим алышат, диплом алышат, адистик алышат. Ошол нерсени тыштап токтотуп койбостон, баягы убакытты эффективдүү туура пайдаланып, ошол өзүнүн таап аткан каражатынын булагын жаап койбостон акырын уланта бериш керек. Ал өзүн аял киши деген баягы кайсы учурда аял кишиге акча көп керет. Сонун көйнөк сатып алганда энергиясы көтөрүлүп өзүн жакшы сезет. Келбетине көп акча каражат коротушубуз керек эркектерден айырмаланып. Ошол учурда өзүн жакшы сезет. Энергиясы көтөрүлөт. Жана мен айта кеткендей өзүн жакшы сезип, бактылуу сезип, энергиясы көтөрүлүп турган аял кишиге көп акча каражаты келеби, же болбосо өзүн бактысыз сезип, өзүнөн нааразы болуп, бир кандайдыр бир сулуулук кызматын алайын десе, ошого каражаты таппай кайгырып турган аял затына акча каражаты көп келеби? Ошондой аял затынын энергиясы көтөрүлүп, өзүн бактылуу сезеби? Ошол маселе да. Мындай акча таап атат адамдар, бирок аны эмне кылышты билбейт. Биз аны мисалы үчүн мен акча тапсам банкка тыгып кое берем, анан ошол жактан жата берет да. Мен эмне кылышым керек, аны болот го? Пассив эмес активге салыш үчүн же үйлөрдү алышыбыз керекпи, же алтын алышыбыз керекпи, эмне кылышыбыз керек? Негизи акча тапкан баардык эле адамдардын колунан келет экен, мына кичине аракет кылсачы. Ал маселе эмес экен. Маселе башка жакта жатат. Маселе ошол тапкан акчаны сиз айткандай туура инвестиция кылып, сактап калып, ошону көбөйтө билген бул өзүнчө маселе экен. Бул өзүнчө баягы бир навыктар керек экен, жөндөмдөр керек экен, жаңы бир инструменттер, техникалар керек экен. Бирок биз баарыбыз эле мен таап атам деп эле анан дайым эле таа берчүдөй ушундай бир таризде жашайт экенбиз да. Жаш адамдар бөтөнчө дагы да баары алдыда депчи. Убакыт деген баягы азыр бөтөнчө шаар жеринде жашагандар эч нерсеге жетишпейбиз го. Кандай тез өтүп кетет убакыт. Бир жерден бир точкага жеткениңче эле бир канча саат пробкалар менен карагандачы. Мындай убакыт бизге жетишпейт да.
Анан ошентип баягы мен дайым эле ушинтип акча таба берем деп келечекти ойлобостон жүрө берген бул туура эмес. Ошону сактап калып эртең бир гана Кудай билет, биз 6 саныбыз аман болобу, иштейбизби, табабызбы, же кандай болот, жашоо деген өйдө эле болот, жашоо деген мындай болуп турат да, биз дайым эле бактылуу боло бербейбиз. Ар кандай кырсыктар болуп турат, Кудай сактасын. Ошондой нерселерди эске алуу менен ошол эртең мен ооруп каламбы, же иштей албай каламбы, үй бүлөм ачка калбашы керек. Балдарым кандай жакшы мектепке барабы, жакшы кийимге, сапаттуу тамак жейби, ошол деңгээли эч бир ылдый түшүп кетпеш керек да. Ошонун камын азыртан көрүш керек. Сиз айткандай акча табылып жаткандан кийин жөн гана бир жерге коюп койбостон рынокто анализдеп көрүп. Учурда биз 25-жылы жашап жатабыз. Эмне болуп жатат? Баягы мээни, көздү, жан дүйнөнү ачык коюшубуз керек да. Баягы мен көп адамдарды көрөм, башына чоң жана коронаны кийип алышат. Эч бир нерсени угушпайт чиркен. Мен бардыгын билем, мен кыйынмын, мен укмушмун деп сонун идеяны айтып атсаң да, мээсинде чоң жана королевалардын коронасын кийип алышат. Болду, отура берет, жабык да. Көзү да жабык, көкүрөгү да жабык, кулагы да жабык, эч нерсени укпайт. А ким өнүккүсү келет, финансылык эркиндикке чыккысы келет, ал адамдардын көзү да ачык, мээси да ачык, көкүрөгү да ачык, кулагы да ачык, баарын байкап турат. Заман эмне болуп атат? 25-жыл азыр эмне болуп жатат? Кандай болуп жатат? Кайсы багыт өнүгүп жатат? Кыймылсыз мүлккө салсам эмне болот? Негизги менин алектенген ишим бул флиппинг, угуп жүрсөңүз керек. Кыймылсыз мүлктө эмне болуп жатат? Кандай болуп жатат? Ал жерде бир ушу кичинекей квартира аламбы, ошону арендага беремби, арендасы канча, ипотека дегендер келип жатат. Кыргызстанда азыр ар бир банк ошол ипотека системасын киргизип жатат. Аны да анализдеп байкап көрүп, канча чөнтөгүңө акча түшүп атат. Ошону сатып алсам, ошол квартиранттарды киргизсем, ошону актайбы деп эмне үчүн эсептебейбиз? Карашыбыз керек да. Анан бир жакшы сөз бар. Ошону көп айтам. Эгер өзүңдүн планың жок болсо, башка адамдын планы менен жашайсың депчи. Мисалы, адамдын планы жок, акча каражаты түштү, биякта чоң корпорация жана айфондорду чыгарган корпорациянын планы бар. Монча айфон сатышыбыз керек. Ошолордун планы боюнча карыз алышат, ошону төлөп жүрө беришет. Же болбосо турфирмалардын өзүнүн пландары бар. Мынча турларды сатышым керек, тиги акча алды, жетпейт, бирок карызга алды, болду, ошо турфирманын планын аткаруунун үстүнөн иштеп жатат. Бизде ошондой да, ошо өзүңдүн жеке финансылык өсүш планың жок, кечирип кой, анда башка чоң корпорациялардын планын аткаруунун үстүндө иштейсиң. Өмүр бою ошол айлыктан айлыкка жашаган жана белка в колесе деп коет го, ошол колесодон чыга албайсың. Ал үчүн азыртан иштеш керек, рынокто анализдеш керек. Баалуу кагаздар, кайсы чоң жана фирмалар, компаниялар өнүгүп жатат, кайсынысына салсам болот, кайсынысынын перспективасы бар. Бирөөгө эле ишенип акчаны берип коюп, жана Кыргызстанда бир чыкты го. MC Coin дейби, кандай дейт, анда бир эмеден эле көрүп калдым, ушундайга салышкан экен. Таң калганым, көп адам салган экен, анча адамды каяктан таап, кантип салдырып жиберишти, таң калып калдым да. Баягы эле кооз сөздөр да. Ушул жака салып койдуң, анан көп акча аласың дегенге деп айтышты, ошого ишенип калды. А мен адамдар менен иштегенде принципи мындай да, менин көзүм жетип турса, ошону кылсам же какой-то бир ошону точно кылган адис менин жанымда болсо, анализибиз бир кандайдыр бир өнүгүүгө алып келе турган болсо, ошол долбоордун үстүнөн гана иш алып барабыз. Алар болсо тиги ошол рекламага келген адам айтып койду, а ичиндеги майда детальдарын эч ким анализдеген жок. Болду, сөз айтты, ошого ишенип берип коюшту. А бул жерде бул акча тактыкты сөйт. Макул, сен салдың, ал эмне болуп көбөйүп кетет экен? Эмненин эсебинен көбөйүп кетет экен? Товар сатат бекен, кызмат көрсөтөт бекен, биткоин алат бекен, же фондовый рынокто барып акция, облигацияларды алат бекен, же депозитный счетко салат бекен? Салса сом менен салабы, доллар менен салабы? Проценти канча? Эч ким ошол нерселерди детально анализдеп билгиси келбейт да. Болду, байыйсың деди, салыш керек. Авось жана байып кетем деген сыяктуу позицияда болот да. Бул кичинекей балдардын позициясы. Андай болбошубуз керек, окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек, түшүнбөй жатсак аракет кылышыбыз керек. Кичине ошо жалпылыкту жеңип эле аракет кылсак эме болот да,
жакшы жыйынтык болот. Кызмат көрсөткөндөр болсо дейсиң да, мисалы үчүн ошо МСКоин сыяктуу бир нерсе келди, же кооператив келди, же жанагындай сетевая компания, пирамида баа бир нерселер келди. Анан сен ушуга акча салгың келип атат. Элдер айтып атат, Найзира бас моуну салсаң $10 чыгат экен айына деп атат. Мен аябай кызыктым да анан бирөө менен кеңешсем да, мисалы үчүн финансылык сабаттуулугу бар адам менен мен ушуга туура кыламбы же туура эмес кыламбы деген. Финансылык эксперттерден аз элесиңер го. Мында 5 кол манжаң менен санап койсоң. Мен бул жака келип калганым ушул 19-жылы жана коронавирус башталып отуруп калдык го. Анан кыймылсыз мүлктө иш алып барчумун, анан же чыга албайм. Ал сатылып жаткан кыймылсыз мүлктөрүмдү барып көрсөтө албайм, чыкканга болбойт. Анан отуруп ушул багытты окуп үйрөнүп калдым да, онлайн үйрөндүм, кийин офлайнда үйрөндүм, окуп жүрүп анан баардык адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып отурсам, ушул финансылык жааты аксайт экен да. Албетте мамиле куруш керек, үй бүлө куруш керек, дагы да адамдын көп жана сфералары бар. Алар жагынан эч бир каршылыгым жок. Бирок ушул финансылык жактан жана терс программалар ар дайым иштеп тургандыгы, өзүнө болгон ишениминин төмөндүгү, финансылык сабаттуулугунун таптакыр жоктугу, бир жака салсам эле жанагындай байып кетем деген сыяктуу бир ушундай нерселери такыр өнүктүрбөй кармап турганын көрөм да. Анан ооруп калган адамды дагы баягы анализ кылабыз да, эмне болуп ооруп калдың эле, ошол учурда эмне болду эле. Ошондо көп билгем да, баягы Финикага акчаларын салып, банкрот болуп, өзү айтып атат, мен ушундай учурда ооруп калдым деп эле ошо ооруганына басым жасайт. Анализ кыла келсек, ошол учурда жанареки финансылык кризиске учураган. Ошол барып туруп ден соолугуна сокку берген. Ал өзү аны түшүнбөйт да. Мен жөн эле ушинтип бир удушья болуп, аябай ушундай бир стресстик абалга түшкөм ошол периоддо деп элечи. Ал стресс, ден соолук бул бир нерсеге реакция берет. Ал болсо алгач, значит, ошол нерсенин алдында жашоодо бир нерсе болгон. Жашоодо бир нерсе ошо финансылык туура эмес чечимдердин кесепетинен ден соолугуна ошондой сокку урган да. Көптөр баягы ойлой берет, мен жөн эле ооруп калдым. Жөн эле оорубайт адам. Мамилеси аксап атат, акчасы аксап атат, иши жүрбөй атат. Аларды эмне кылса болот? Ошону биз баягы доктур сыяктуу эле ар бир адамга диагноз коебуз да, эмне үчүн ушундай болуп жатат жашоосу, эмнеге жыла албай жатат? Акчасы кенен адамдарды билесизби? Сиз өзүңүздү мисалы финансылык эркиндикке чыккан адам катары эсептейсизби? Ооба. Мына сиздин мисалыңызды айтып кетким келип атат да. Сиз Кыргызстанда мисалы жакшы долбоорлорду ишке ашырып жатасыз. Бул баягы өзүңүздүн талантыңызга жараша, өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан иш, туурабы? Ал эми финансылык жанагы айдан айга 15-20 миң сом айлык алып жашап жүргөн адам өзүнүн талантын ачып, өзүнүн көңүлүнө жаккан ишти кылам деп ойлонобу? Ал алгач баягы балдарга нан таап келиш керек. Жок дегенде кичине кийимдер, бут кийим, кышында жылуу кийим, жайында жука кийим деген сыяктуу баягы эң алгачкы пирамида Маслоудо ушундан башталат эмеспи? Алгач биз курсагыбыз ток болуш керек, кийим бар болуш керек, жашаган жерибиз болуш керек. Анан уже башка нерселер тууралуу ойлоно баштайбыз. Сиз мисалы ошондой финансылык эркиндикке чыккан адамдын мисалысыз. Творческий иштерди кылып жатасыз, туурабы? Бул баягы жашоонун кийинки этаптары да. Жакшы. Жанагы тапкан акчабыздан канча пайызын сактап калып турушубуз керек? Колдон келсе, негизи алгач баягы эгерде таап жаткан суммалар аз болсо, эми сөзсүз түрдө биздин милдеттүү төлөмдөрүбүз болот. Ошол эле балдарыбызга коммуналдык төлөмдөр милдеттүү да. Кээ бир адамдарды көрөм, жылдап ошо коммуналдык төлөмдөрдү төлөп өткөн да. Эми аны колдонуп жаткандан кийин сөзсүз түрдө төлөш керек. Ай сайын акча каражаты келди, сөзсүз түрдө ошо эми налог соцфонд мамлекеттик кызматта иштегендер болсо дароо кармап калат. Ал эми жана ошо төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин акча калды. Муну кантсек болот? Отуруп алып, ошол калган акчаны баягы жөн эле шапар тээп, ойноп күлүп, анан кереги жок 5 кийимиң болсо 10-чусун сатып алыштын кажети жок. Азыр адамдар деле көп келбетине, кийимине көңүл бурбайт.
жан дүйнөсүнө, билимине, ачыктыгына, интеллектисине көңүл бурат, ыйманына көңүл бурат. Азыр баягы заман башка да, баягы кычырап кийинип алсаң да сен укмуш деп суктанып калбайбыз. Дароо эле баары билинип калат бир 5-10 мүнөт адам менен сүйлөшүп отургандачы. Ошондуктан көңүл бурушубуз керек. Ошол акчаны сактап калып туруп, ал пайызын биринчи аң сезимди өнүктүрүүгө салышыбыз керек. Билимге инвестиция кылышыбыз керек. Мен ошо мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө эмгек башкармалыгында иштеп калдым. Ал жерде ар түркүн адистиктер бар болчу. Илгерки адистиктер да. Азыр заман өзү эле өзгөрүлүп отуруп, мисалы 5-10 жыл мурун Reels Maker деген жок болчу, таргетолог, SMM, маркетолог, продюсирование, инфобизнестеги продюсирование деген сыяктуу адистиктер. Азыр болсо жана искусственный интеллектти билген адистер деп түркүн адистер пайда болуп жатат. Аларды өзүнүн ичинде бул жаңы замандын жаңы адистиктери. Булар 5-10 жыл мурун жок болчу. Биз болсо билимди 20-30 жыл мурун алганбыз дипломду. Ошол эле мага өмүр бою кызмат кыла берет деп ойлойбуз да. Кызмат кылып иштеп жатса азыр жакшы. Эгер иштебей калса, демек эски нерсеге эле асылып тура бериштин кажети жок. Үйрөнүшүбүз керек, окушубуз керек, жаңы жактарга барышыбыз керек. Ошондо таап аткан акча каражатын биринчи мээске инвестиция кылып, кичине көзүбүздү ачып, бир эле акча булагын карап отурбастан 2-3 акча булагын түзө алсак, негизги жумушубуз, дагы кошумча жумушубуз, дагы да жаңы нерсени үйрөнүп, дагы бир канча ошо акча булактарын түзө алсак, ошол бизге эркиндикти берет. Анан биз жана ошо талантыбызды ачкан, хобби, сүйүктүү ишим, потенциалымды ачып деген сыяктуу кийинки деңгээлге чыгып кетебиз да. Анда мындай адамдар бар го, битиребеш керек, канча жомарт болсоң, мынтип ачылып чачылып элине берсең, ошончолук сага акча келет дейт го. Бирок мындай байларды карасаң, аябай сараң болот го, тим эле битин сыгып канын жалагандарчы. Ошондо кайсынысы туура болот? Акча каражатын бериш керек. Колдон келсе, өзүңдүн жашаган жериң жакшынакай болсо, балдарыңа татыктуу билим берип атсаң, өзүңдүн кийген кийимиң, жеген тамагың сапаттуу, таза болсо, ден соолугуң чың болсо, акча каражаты артып калып жатса, баягы муктаж болуп жаткан адамдарга бериш керек. Негизги кайрадан ошо акчанын мыйзамдарына келсем, кандай адамга көп акча каражаты келет? Башка адамдар менен бөлүшкөн адамга, башка адамдарга ошо жардам бере алган. Бул кандай сонун мүмкүнчүлүк. Дагы бир сонун идеяны айтып кетким келип атат. Негизи ошо мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө, ошол депутат болуп жүргөн кезимде деле мага көп адамдар кайрылчу. Жүрөгүмдү оорутканы баары ошо бири китеп чыгаргысы келет, сурайт, бири компьютер алгысы келет, сурайт, бири баласынан ноутбук сурайт. Булар жакшы. Бирок ошол эле учурда көптөгөн адамдар жана ден соолугуна байланыштуу акча каражатын жардам сурашат да. Анан албетте баарына эле жардам бергим келет. Бирок мен 29 жашымда депутат болсом, өзүм университетти бүткөнүмө 2-3 жыл болгон жаш бутума мындай тура элек адам болсом, каражат деле тартыш болгон да. Баарына жардам бере алчу эмесмин. Бирок жардам бергим келчү. Кийин мен ошол бизнес жаатына өтүп, каражат топтоп, аракет кылып баштаганым, ошо мага адамдар кайрылып калса, ошолорго бергим келет. Берип турса, канчалык көп адамга жардам берсек, ал только акча каражаты жөнүндө сөз эмес бул жерде. Акча каражаты бир башка, бирок башка дагы нерселер, билимиң менен ошол деле жана туура стратегиясын, туура жолду көрсөтүп коюп, сиз деле канча адамга сонун таасир берип жатасыз, сонун идеяларды алып чыгып, аларга багыт көрсөтүп, кандай кылса болот, кандай кылбаса кылбаш керек. Ошондой нерселерди көрсөтүп, адам менен биз бөлүшүп жатабыз да, адамдар менен. Билимибиз менен бөлүшүп жатабыз, тажрыйбабыз менен бөлүшүп жатабыз. Акча каражатыбыз кичине кенен болуп калса, ошо колдон келишинче аны жарыя салбай эле муктаж болгондорго берип туруш керек. Ошондой берген адамга акча каражаты көп келет. Ушул жаатта мисалы үчүн бир адамдардын акчасын туура жолго багыттоо, түздүү жаатында иштеп атасыз да азырчы. Мындай аябай сиз өзүңүз кошо таң калган кейстериңиз барбы? Монча болчу башында, мен менен иштеп мындай кылып койду деген сыяктуу. Мындай эмес.
Андай учурлар деле болот. Баягы өтө карызга түшүп кеткенде изденип башташат экен да. Менин байкашымча бир канча көп суммада карыз болуп кетет. Анан ал адамдар баягы энергиясы түшүп кетет, стресс, оюнун баары жаңы бизнес идея, оюнун баары ал эмес. Ою ошол кантип бул карыздан кутулам, кантип минтем деген ушундай абалда көп адамдар кайрылды былтыркы жылы. Анан карап отурсак, жанагы жакшы бир система бар да, мындай бир 100 карызы болсо, суммалар ар кандай. Анан ал болсо мээси эле ооруй берет да, ушу 100 адамга каршымын депчи, карасаң бирөөнө 5000 сом, бирөөнө 2000 сом, бирөөнө 7000 сом, эми миллиондук да карыздар бар. Анан отуруп келе мени тиги бошотолу жок дегенде деп ошол карыздарын жапкан үстүндө мындай мынтип коем да, могу столду бул жерде эч бир карсы жок адамдар болсо, бул үстүндө баягы финансылык эркиндикте көп акча тапкан адамдар, ал эми столдун алдында ушундай элестетем да, баягы карызда минуста адамдар. Минтип бул столго аракет кылса деле тие берет, өйдө жака чыга албайт, жолун билбейт да. Анан ошондой стратегияларды кылып, ошондон арылган көп кейстерим болгон. Ал эми плюска чыккан жагынан баягы акчаны мынча деп эсептеген эмеспиз, бирок бизнестин жаңы багыттарын ачып, недвижимостька, кыймылсыз мүлккө инвестиция кылып, ошонун жолун, ошонун таап аткан каражатынан эле ошол жолдорун таап жасаган учурларыбыз болгон. Менен көп иштешкен адамдар негизи эле ошо кыймылсыз мүлккө кантип инвестиция кылсак болот деп дагы көп кайрылышат. Ал жаатында ошо негизги жумушум ошол болгондуктан жакшы кеңештерди, жакшы стратегияларды, пландарды кылып ишке ашырып келатабыз. 5 диплом кайсы багытта окудуңуз? Ушул мен кичинекей кезимден эле мамлекеттик кызматта иштейм деп ушундай бир кыялым болгон. Ошон үчүн ошо мамлекеттик эме Кыргыз улуттук университетинде мамлекеттик башкаруу деген факультет, ошонун ичинде политологиясын окугам. Андан тышкары юридикалык академиядан ошо юридикалык билим алгам. Андан тышкары биздин Кыргызстанда президенттин алдында башкаруу академиясынан менеджмент боюнча билим алгам. Андан тышкары Россиядагы Россия президентинин башкаруу академиясынын алдында кадрдык саясат боюнча билим алгам. Бул билимдерин мен ошо мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө баягы повышение квалификации деп болот эмеспи, жардам берет деп ойлогом. Жардам берди чынында эле, мен мактанбайм. Чоң жетишкендиктерге жетише алдым мамлекеттик кызматта жүрүп. Ал жерден мени эч ким кетирип салган эмес. Кетүү бул менин жеке чечимим болгон. Өзүм изденип, эми ушинтип эле убакыт өтүп кетеби, ушинтип эле ушул жерде кагаз жазып эле, анан чет мамлекеттерге сыртка көп чыкчумун. Кыргызстардын атынан ар кандай программа, презентацияларды кылып, конференция, семинарларга катышчумун. Анан ошо изденип баштадым. Ушундай эле болуп өтүп кетеби, менин дареметим, менин колумдан келген иш ушул элеби деп, анан бизнес кылып көрөйүн деп, баягы рисковать этип туруп, анан бизнеске өтүп кеткен. Азыр өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм, ошо 2017 жылдан баштап бизнеске өткөм. Ушул нерсени дагы айтып кетким келет да адамдаргачы. Жаңы нерсени баштоодон эч коркпошубуз керек. Ошол бизнеске өтүп кеткенде 2017 жылы менин аксаган, мени банкрот кылган, кризис кылган бир сапатым болгон экен да. Минтип ойлоп турмун, 5 дипломум болсо, мамлекеттик кызматта баш аяк ошо бир 10 жылдай иштесем, ошол тажрыйба мени бизнеске келгенде эле дароо эле бир ийгиликтүү бизнесмен кылып жиберет деп ойлоп турмун. Көрсө андай эмес экен. Банкрот болдум, түркүн бизнестердин башын баштап көрдүм, бири ийгиликтүү болду, бири токтоп калды дегендей. Анан барып баягы банкрот болуп калганда өзүмө суроо бердим, эмнеге менин ишим жүрбөй атат? Мен тиги мамлекеттик кызматта ушунча билим алып, ушунча иштерди кылып, кагыздарды жазып жүрсөм десем, көрсө, ал таптакыр билим башка экен. Бизнес чөйрөсүнө келгенде бул жерден баягы бизнестеги нулевой класста окуучудай эле экенмин да. Анан ошол жерден түшүндүм, бул бизнестин өзүнүн принциптери бар экен, өзүнүн закондору, инструменттери бар экен деп, анан бизнес жаатында өтө көп билимдерди алдым. Ошо билимдерди алып туруп, анан кайрадан токтоп калбай, баягы жыгылган күрөшкө тойбойт дегендей, ошо бизнестин башка түрлөрүн кылып отуруп, анан өзүмдүн ийгиликтүү ошо бизнесимди таап алып кеттим да. Ошого ошол билим жардам берди. Андай аял иши, бизнес кылып, аял киши ушу жогорку кеңеште депутат болуп жүрөт. Анан үй бүлөсү кандай болду? Үй бүлөм бар учурда.
кеч үй бүлө курдук. Эки кызыбыз бар. Ошо ал кезде мамлекеттик кызматта иштеген кесиптештерим деле сөзүмө далил болуп бере алышат. Ал жерде баягы солдаттардай болуп таң эртең кетебиз, кечке чейин жүрөбүз. Анан кээ бир дем алыш күндөрү да ар кандай баягы жыйындар болуп калат, ар кандай маселелер болуп калат, бүтпөгөн иштер калып калат дегендейчи. Анан ошол жерде солдаттардай болуп эле жүрө беребиз да. Анан баягы жеке жашоого деле убакыт калбайт. Андан тышкары жана сырттан билим алып да жаттым да иштеп жүргөн учурумда. Ал да бир убактымды алчу. Анан кийин жеке ишкерликке өткөндө ошо турмуш куруп, шүгүр азыр эки кичинекей кызымды тарбиялап жатабыз. Мындай аял киши турмуш куруп, бала төрөгөндөн кийин карьеранын мага эмне кереги бар, бизнестин мага эмне кереги бар дебейт экенби? Жетеккенби? Бул менин ички каалоом. Ар бир адамдыкы индивидуалдуу да. Ар бир адамдыкы өзүнчө да. Мен байкасам, мен жөн эле отура албайт экенмин да. Убактымды текке кетире албайт экенмин. Ар бир убактымдын жана сетка дня деп коет го. Ар бир минутасы кандай өтөт. Таң эртеңден эле өзүмдүн бир ритуалдарым бар, баягы ден соолукту чыңдоо боюнча, туура тамактануу боюнча. Анан ар бир күнү китеп окуйм. Баары таң калат, ушу 2 бала менен чурулдап жүрүп, анан кечке прогулкага да чыгарам да. Ошол моментте да бир 5-10 барак болсо да окуйм, баягы өзүмдүн окуучу китептеримди 5-10 китепти чыгарып коем, китеп абдан көп. Анан ошолорду четинен окуй берем. Ага да убакыт баягы өзүмдү өнүктүрүп да турушум керек да. Мен көп адамдар менен иш алып барыш үчүн менин башка көп тармактарда тажрыйбам болушу керек. Чечимдерим болушу керек. Ошон үчүн ар дайым өзүмдү өстүрүп турушум керек. Ошол эле учурда үй бүлөмө дагы сапаттуу көңүл бурушум керек. Балдарымды да жакшы карашым керек. Жолдошум, кайын журт дегендей баарына туура убакыт бөлүшүбүз керек. Бул баягы убакытты эффективдүү пайдалануу деген эме да, система. Бул система менин жашоомо бир 25 жыл мурун кирген десем болот. Америкалык Мэри Кейдин ушу китебин окуп калдым. Анан негедир ушундай бир план кылат экен да күнүгөчү. Анан 6 ишти жазат экен. Билбейм, неге 4 эмес, неге 10 эмес, 6 ишти жазат экен да. Мага ошо жакшы деп айтат. Мен деле алып туруп эле ошо 6 ишти жазып баштайынчы деп ошентип 2000-жылдары баштагам. Бирок кичинекей кезимде деле жазчумун. Кийин ушул Американын системасы менен 6 иш кылдым. Кээри бир күндөр 10-20 деле болуп кетет. Баягы кечинде бүткөн иштеримди галочка коюп коем. Анан ошону бүтүрдүм деп ушу галочканы коюп жатканда абдан бир канааттануу сезими пайда болот. Өзүмө болгон ишенимим артат. Мен ушул күнү болжогон, пландаган баардык иштерди ишке ашырыптырмын. Кандай молодецмин. Эми эртең дагы буларды кылабыз деп өзүмдү мактап, анан эртеси күнгө дагы пландар жазып коем. Анан ошол менин системама кирип калган да. Эч бир мага оорчулук алып келбейт. Баары оордорду мен. Жөн эле чынында эмне үчүн социалдык тармактарда көп жокмун, ушу телефонду кармап ошол жерде отура бербейт экенмин да. Кыймылдын үстүндө, аракеттин үстүндөмүн да. Ошондой. Демек аял жумушка да жетишсе болот экен, окуусун окуп, бала төрөп, турмуш куруп, кайын журт күтүп. Болгон убакытты туура пайдаланыш керек. Сонун дагы акча жаатында мындай карапайым калктын мынтип сүртөдөн карап отуруп мындай ушуну айтышым керек эле, элдин баары бир эле катаны кетире беришет деген нерсеңизди. Бир нерсени айткым келет да, баягы сонун идеяларды айтып талкуулап калабыз да. 2-3 күн мурун бир чоң форумга бардым. Ошол жакта Казакстандан бир эксперт келип айтып жатат да. Кыргызстан силер аябай күчтүүсүңөр дейт, жана жеңил өнөр жай багытында, бул швейный производство деп коет го. Ушул жагынан биз аксайбыз дейт Казакстан. Кыргызстан силер чынында эле алдыга өнүгүп кеткенсиңер дейт. Ал факт. Анан минтет да ушул этно стилдеги, мына сиздин кандай сонун футболка кийип отурасыз, этно стилдеги кийимдерди да көп чыгарасыңар дейт да. Бирок ушуну Кыргызстандан бир дагы бизнесмен кылган жок дейт. Баягы казак менен кыргыз бир тууган баягы этно стилде буюмдарыбыз да үндөшүп окшошуп кетет эмеспи? Анан казак бир бизнесмен ушу Кыргызстандан келип туруп тиктиртип баштаптыр өздөрүнүн жана чапан, ушундай этно стилдеги буюмдарынчы. Ушул жактан массаба тиктирип алып келет дейт, Казакстанга алып барып сатат дейт. Абдан көп акча каражатын таап, бай болду дейт да. Эмне үчүн ошону кыргыз бизнесмендер кылбайсыңар деп сурап жатпайбы? Анан мен ар бир адамга айткым келгени ушул өзүбүздүн жашообузду анализдеп,
өзүбүздүн күчтүү жагыбызды табып, ар бир адамдын өзүнүн күчтүү жагы бар. Рычаг деген жакшы метод бар. Бул баягы машинанын газын элестетсеңиз, газды тепкен сайын тездеп кете бересиз го. Тормозду тепкенде машина токтоп калат. Ошол сыяктуу эле адамдын рычагы ошондой бир функцияны аткарат да. Ошону таап алса адам өзү, ошол рычагын пайдаланган сайын жашоосунда көп ийгиликтер жарала берет, көп акча каражатын таба берет. А бирок ал рычаг ар бир адамда ар башкача болот. Аны өздөрү кээде аңдап, тактап да билишпейт. Аны ошо анализ кылып отуруп, басып өткөн жолун байкап отурган табабыз да. Анан ошону таап алып иш кылса кандай сонун. Анан айткым келгени, ушул Кыргызстанда учурда жана байерлерди көрүп атасыздарбы? Кытайдан канча товар ташып келип атабыз. Ошону сатып алып атабыз ар бир үй бүлө. Ошол акчанын баары сыртка Кытайга кетип атат да, мисалы үчүнчү. Бизнестин түрү толтура. Майда бизнестер, түркүн бизнестер толтура. Кызматтарды көрсөтсө болот. А эгер ошону кыргызстандык жарандар, ар бир ушул жаштар биз жазабасак, аны башка чоң компаниялар, сырттан келген бизнесмендер жаза берет, акча ошол жака кете берет. Мен ошол нерсени ар бир адамга жеткиргим келет да. Аракет кылалы. Мына ушул жерде бош, ушул кызматты эч ким жазабайт. А биз жазабасак, жана антип сырттан бирөө келет дагы, жазап кетет, пайдаланып кетет, каражат сыртка кетет. Эмне үчүн Кытайдан ушундай арзан толтура буюмдар ташып Кыргызстанга алып келебиз? Биз деле жазасак болот да. Просто бирөө ошону аракет кылып жазаса болот. Нишалар абдан көп. Кыргызстанда ошо кызматка муктаж болгон адамдар өтө көп. Товарларды сатып алгысы келген адамдар өтө көп. Болгон ошону биздин жарандар эрте ойгонуп, аракет кылып, балким дароо ийгилик болуп кетпейт, но жыгылып туруп аракет кыла берсе, ошол баардык нишаларды өзүбүз ээлеп алсак, өзүбүз жазасак кандай сонун. Акча каражатын ошо ар бир кыргызстандык үй бүлө тапса, байыса болот да. Мындай күнүмдүкчү жашооңузда жанагы расход доход деген программа менен жүрөсүзбү? Мынча сом таксиге короптум, мынча сом тамак ичтим, бүгүн мынча сом короптурмун, айына мынча сом кетиптир. Буларды кыскартышым керек экен деген тема. Бул керекпи? Ар бир адам ошентип отчет кылышыбыз кажетпи? Өтө майдаланбаса да, жалпысынан кайсыл жактан акча каражаты келип жатат, кайсыл жака кетип жатат, аны билиш керек. Акча тактыкты сүйөт. Анан биз болсо канча келип атканын билбесек, эмнеге кетип атканын билбесек, ал нерсеге кантип таасир бере алабыз? Биз так билген нерсеге гана таасир бере алабыз. Ошондо гана кармап кала алабыз. Эми өтө майдаланбасак да, жалпысынан мынча экен, демек бул менин жашоомду ушул деңгээлде кармап турганга жетет. А балким мен башкача жашагым келип жатат. Анда эмне кылышым керек? Анда кайра башкача кыймылдайм. Дагы башка акча булагын табайын деп баягы кыймылдап баштайт да. Эч нерсени санабаса баягы өзү эле келип эле, өзү менен өзү эле короп кетип эле, өзү эле байып эле, өзүм эле чогулта берем. Чогултуш үчүн да санаш керек да. Жана сиз айтып атпайсызбы, канча пайызын топтосок болот? Балким бирөөгө 5% топтогон туура келет. Аны үчүн санап чыгыш керек. Сенин расходторуң кандай, жашоо деңгээлиң кандай, ар бирибиздин үй бүлөбүздөр кандай. Кээ бирөө жалгызбы, кээ бирөө көп балалуу дегендей. Ар бир семья өзүнүн бюджетин санап, кел айына мынчаны топтойлу да ошону инвестиция кылалы. Жетпей жатса ойлонолу, колубуздан эмне келет? Гүлнизе айтты, толтура нишалар бар, бош, товарларга муктаж, кызматтарга муктаж деди. Ошол кызматтын, товардын несин мен жасай алам деп ойлонушса болот да. Кеч ошо барсам, мен бир кыз аябай суктанып баа бердим. Баягы Кыргызстанда курутчу улуттук тамагыбыз. Түрүн чыгарып башташты го. Анан жеп көрүп, ооз тийип баягы жагат да. Анан ушул тиги жана баткен өрүк бар го. Ошону майдалап туруп, анан курутка кошуп, бир башкача курут жасап коюптур. Аны жегенден кийин баягы ага чейин жеп жүргөн куруттардан да бир укмуш даамдуу экен да. Ошону ушинтип жасап коюптур, анан баа бердим, баягы формаларын да бир башкача кылып коюптур да. Деп ойлонсо. Фантазияны иштетсе эле көп. Фантазияны. Ал ошо баткен өрүктөн тышкары деле малинаны деле, клубниканы деле кошуп койсо болот экен да демек. Ошентип анан жакшынакай упаковкалар кылып чыгарып коюптур өзүнүн кагаз эмелерге салыпчы. Ошондой нерселер жасай берсек болот да. Биз эле сөзсүз түрдө эле кола, фанта, спрайт ичишибиз керекпи? Же сырттан келген шоколаддарды жешибиз керекпи, мисалы үчүн? Ошондой нерселерди, нишалар бош. Биз ар дайым жаңы нерсени алгыбыз келет, ооз тийгибиз келет, жаңы кызматтарды пайдаланып көргүбүз келет.
Ошолорду анализдеп, макул Кыргызстанда жок, сыртта барбы? Бар. Ошону алып келип Кыргызстанга кандайча кылып киргизсем болот деп ойлонуп жасаса болот. Жасап көрүш керек. Ошондо гана жыйынтыгын көрөт. Баягы трансформация десе эле бир бул заоблачный сөздөй көрүп атпайсызбы? Бул адам өзгөрдү дегенди гана түшүндүрөт. Адам мындай болчу, бир кыймыл аракеттерди кылып көрүп, билим алып, жасап көрүп, өзгөрүп, эми азыр мындай адам болду дегенди түшүндүрөт. Күчтүүрөөк болду, акылдуураак болду, интеллектин өстүрдү. Ошол трансформация. Бир жолу бир курстан тажрыйба кылганбыз да, жанагы магазинге, дүкөнгө барып эле көрүнгөн нерсени ала берген адамдар үчүн кошелегинин ичине ушу сага керекпи деген сүйлөм менен кагаз салып койгон. Бир нерсе сатып аларды, кошелегин ачса эле ушу сага керекпи деп турат да. Ойлонуп ойлонуп керекпи, кереги жокпу, эми мейли кереги жок экенин салып коет. Бул дагы акчаны кандайдыр бир деңгээлде экономдойт деп. Эмоционалдык сатып алуулар деп коет да баягы бизде. Мен ошону өзүм аябай тарбияладым. Мен Дортой плазанын жанында жашайм. Ошол жерге кирип, ичинде көп кофейнялар бар го. Анан башында мен деле тигин алгым келип, муну алгым келип эле ушундай боло берчүмүн. Анан кийин эме кылдым. Ушу көзүм көнүп тоюп бүтүптүрмүн. Бир дагы сом эч нерсе албайм да. Эч нерсе сатып албайм, чыгып кетем. Кээ бирөө баягы жолугушууларга барганда ушул нерсени да көп байкайм да. Келиңиз, мен сизди кофе алып берип коеюн же мынтип угощать этейин десе эле, жок деп эле чоочуп кыйкырып башташат да. Бул жерде маселе балким ал кофе 500 эле сом тураттыр. Ушул 500 сомго да мен татыктуу эмесмин. Жок дешет да. Мисалы мени бирөө келиңиз, сизди угощать этейин же кандайдыр бир белек берейин десе, ыраазычылык айтып эле алып кетип калам. Рахмат депчи. Мындай өзүмдү бир милдеттүү карыз же бир ошол нерселерди андай сезбейм да. Мен татыктуумун. Эмне үчүн мага бирөө бир кофе алып берип койгонго эмне татыктуу эмесмин? Татыктуумун, рахмат, ишиңизге ийгилик деп эле айтып кете берем да. Көптөрдөн байкайм ушундай баягы каржыдан корккон адамдар, баягы финансыдан ар дайым чочулап тургандай ушинтип жок деп эле баягы жамына беришет да. Ал майда нерсеге да жамынып атат, ошондой эле чоң мүмкүнчүлүктөр келгенде да позициясы ошондой болот да. Жок кереги жок деп. Демек, акчаны да кабыл алганды билиш керек экен. Ооба. Мен эсимде Бишкекке жаңы келип, ушундай жаш кезимде мондай кымбат ресторандарга киргенден ушундай коркуп элем. Кирип калсам тим эле титиреп, буттарым калтырап, кара тери басып, мени азыр бир официант кылып чыкчудай эле кыйнала берет элем да. Көрсө өзүңө уруксат берүү дагы бир чоң ополтодо иш экен да. Ошол нерсеге мен татыктуумун деген баягы сезим жок да. Баягы кичинекей кезибизде өтө эле басып эле көбүнчө айыл жергесинде чоңойгондор ушундай болобуз да. Баягы үнөмдөш керек, эметпеш керек, баарына сарамжал мамиле кылыш керек. Ал жагыбыз жакшы, бирок ошол эле учурда эч нерсе сатып албашың керек, жупуну жүрүшүң керек деген сыяктуу баягы программалар кирип калса, адам өмүр бою өзүнө ошо эч нерсени ыраа көрбөй жүрүп өтүп кетет да. Экономдоп аябай ушанып атат энелерибизчи. Жөн эле бийже коротподу, анан тим эле ар бирин эсептеп атып. Бирок ушул нерсе кийин баягы байкап отуруп, Америкада аябай бир багытка айланып кетти, минимализм жагычы. Анан ошол идеология дейбизби, философия дейбизби же жашоо образы дейбизби, мага абдан жагат негизичи. Чынында эле жакшы ошол кыргыздардын жанагы үнөмдөйлү, жөн эле ысырап кыла бербейли деген философиясы сыяктуу эле да. Анан бирок ошол эле учурда баягы социалдык статусубузду көрсөткүбүз келип, бири-бирибиз менен атаандашып, ашыкча эле ар кандай чыгымдарды кылып, ашыкча той аштарды кылып көрсөткүбүз келип, мындай европалык коноктор келгенде ошо тосуп калганда абдан таң калчу да. Ушунча тамакты коюп туруп тососуңар, мунун баарын ким жейт депчи. Эмне үчүн ушунча көп деп аябай таң калышат да. Алар баягы өзү адамга бир эле порция тамак керек да, биз болсо ушундай жайнатып коюп калабыз, анан таң калышат да. Бул жөн эле эме ысырапкерчилик эмеспи депчи. Анан ошондой баягы социалдык атаандашуу дегендей болот экен да. Ал жагы да бар. Бирок негизи ошо минимализмди киргизсек жашообузга, бизге өзүбүзгө жашообузга
керектүү тиешелүү гана нерселерди алып ашыкча нерселерден арылсак бул абдан жеңилдетет да. Баягы дүнүйө мүлктүн кулу болуп чоң үй салып алып анан аны күнөөгө жууп тазалап анан люстраларын жууп идиш аяктарды тизип анан төшөктөрдү жайып анан карабасаң баягы оокат деле сынынан кетет да. Ошон үчүн анан аны караш керек деп канча убактыбыз кетет. А ошол убакытты дүйнө кезип жаңы өзүбүздүн кандайдыр бир хоббилерибиз менен алек болуп талантыбызды ачсак, потенциалыбызды ачсак, жакшы адамдар менен баарлашсак, башка адамдардын жашоосуна бир жакшы таасир берсек кандай болот, эмне болот дегендин үстүндө убактыбызды коротсок болот да. Сон ооба минимализм азыр жашообузга аябай мода болуп кирип келатат. Анан кээ бир досторум мисалы үчүн унааларын сатып салып велосипед менен жүргөндөр бар. Кээ бир досторум мисалы үчүн килейген үйдүн кажети жок, биз 2 эле адамбыз же 3 эле адамбыз, ушунча квадратурага эле батабыз, башканын кажети жок. Азыр кафелер көп, конокторду ошоктон тоссок болот дегендер. Мисалы үчүн мурун жалаң кийим көп, кийимди ар кандай түрдүү эртең менен түштө кечинде кийиниптим эле. Бул кийимим көрүп калганда деген нерсе болсо азыр 1-2 кийим менен эле жүргөн мода боло баштады. Айтор немебиз өзгөрүлө баштады окшойт э. Ал да нормалдуу көрүнүш. Адам ошол этапты да басып өтүш керек да. Сиз айткандай көйнөктүн түрүн кийип, тамактын түрүн жеп, чоң үйдө деле жашап көрүп, анан көзү да тоюп, көкүрөгү да тойгондон кийин анан ал нерсени башынан өткөн, ал жөн эле ашыкча экенин анан өзү осознанно ошо минимализмге келсе абдан жакшы. Сонун негизи минимализм ошол энергияны сактайт дейт го. Минимально алардын баарына ашыкча чыгымдардын баары токтоду. Эки абызга ээ болдук. Билбейм, мындай курсагыбызга көпү тамак, туура тамактанууну бердик. Анан акчаны болсо азыр көп эле жаштар билим берүү менен саякатка жумшап атат окшойт э. Дагы эмнеге жумшайбыз? Инвестициялардын түрлөрү. Ушу жаңы адистиктерди үйрөнгөн абдан көп болуп жатпайбы? Ал деле нормалдуу көрүнүш. Эмнеге биз артта калышыбыз керек? Баягы сындап эле сын сөздөрдү деле угуп калам. Бул нормалдуу көрүнүш. Биз айтпайбыз да, мисалы үчүн глобуска народныйга кирсек, ал жерде 100 түркүн сок тизилип турат, туурабы? Или шоколаддын 200 түрү тизилип турат. А биз айткан жокпуз да, бул жерде только бир гана шоколад болуш керек, же бир бутылкада сок болуш керек деген жокпуз да. Адам өзү тандайт, карап бири кара шоколад жакшы көрөт, бири ананас сок жакшы көрөт деген сыяктуу эле рынокто ушунча тандоо болуш керек. Тандоо болуш үчүн сиз айткандай 1000 түркүн эксперттер болобу, продуктылар болобу, карап өздөрү иргеп, кимге эмне көңүлүнө туура келсе ошону тандап алат да. Сонун бүгүн каржылык сабаттуулук тууралуу пикир алыштык. Мындай балким эркин микрофон берсек, айта турган кебиңиз, кеңешиңиз бардыр эл журтка? Бул финансылык сабаттуулук Кыргызстанда учурда абдан актуалдуу деп эсептейм. Финансылык сабаттуулук тууралуу биз эч жерде сөз кылбайбыз да, мектепте да сөз кылбайбыз, үйдө да сөз кылбайбыз. Акчаны кантип туура пайдаланыш керек, акча деген эмне деген дагы бир так туура жообубуз жок. Мага 1000 адам келсе да, 100 адам келсе да, ар бирине суроо берсем, акча деген эмне десе, ар түркүн жоопторду беришет да. Анан ошон үчүн бул темадан эч качан жамынбайлы, изилдейли, анализ кылалы, окуйлу, үйрөнөлү, өзүбүздүн күчтүү жагыбызды табалы. Акчаны кенен тапсаңар, балдарыңар сонун сапаттуу тамак аш ичет, сонун жерлерде билим алат, өзүңөр дүйнө жүзүн кыдырып саякаттайсыңар, жашооңор бир жаңы деңгээлге чыгат. Ал үчүн болгону аракет кылыш керек. Аракет болсо гана жыйынтык. Атайын келип, эл журт менен бөлүшүп пикириңизди кеткениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле бул тема бизге аябай керек болчу. Жана финансылык, каржылык сабаттуулук ар бирибизге керек. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, балким пикирлериңиздер болсо астына жазыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта отуруңуздар.